Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Амансыздарбы? Так, бүгүн туугандар машинаны сервиске алып барганы жөнөдүм. KG 312 автосервисине азыр барып көрөбүз. Очередь кандай? Машинаны сервиске алып баратканым гидравликанын бир жеринен май чыгып жатабы, май азайып, короче, звук вообще эле страшный чыгып калды. Азыр барып бир катар көрөбүз. Кимде ушундай болуп кала турган болсо, алдын ала сиздерге жардам берет деген ойдо. Мага окшогон техниканы жакшы түшүнбөгөндөргө да. 1 литрди куйдум, бир 2 саатта жактан звук чыгып калды. Ачып карасам, уже май азайып калыптыр. Гидравликада. Что ушундай. Барып көрөбүз. Анан дагы айта кетикчү нерсе, туугандар, азыр ары бир кыргыз, 4-чү кыргыз деле автопарк, таксопаркы болуп калды го дейм. Ошондой болсо дагы таксопарк издегендер үчүн Нев таксопаркын сунуштайбыз. Номерлерин калтырабыз бул жерге. Байланышып издегендер болсо иштесеңиздер болот. Таксопарктын проценти 2%, 24 саат техподдержка, вывод средств 24/7, без ограничений дегендей. Уже дагы звук чыга баштады. Сервиске жетсейин насостун чыга салып алды. Ушундай туугандар. Көп болду бүгүн ошол. Туугандар, 312 автосервиси кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, азыр көрсөтөм. Мынау оң жагыбыз Румянцево метро. Прямо уже Солярова метро болот. Адмирала Корнилова тарапка буруласыздар. Центрден областты карай кетип баратканыңыздар. Бұл жағы осы Румянцево. Жолдун сол тарабы строительный рынок, оң тарабы автомобильный рынок, автозапчастей. Областан келсеңиздер да мынау экинчи входтон кирип сразу оңго буруласыздар. Азыр биз биринчи входтон киребиз го дейм. Так, туугандар, экинчи въезден кирип атабыз. Киргенде онал салабыз. Чек. Чыгып жатканда сервистен жак бастырып 50 рубль төлөп чыгасыздар. Ажын 1 саатта 100 сом. Кирип туруп эле оңго буш барасыздар. Бул эми жанагы сервисти билбегендер үчүн. B65 ekan. Açılgandan beri ушул жерге каттайбыз. Эми мен тааныгандардан көпчүлүгү досторум, башкалар пока что эч кандай жаман жагын айта албайм да.
учур күтүп болсо дагы ушул жерге алып келип баратчы. Бул жакта Сүйүт братан турат, ээси старший. Телефон номерлери жазылып турат, туугандар. Слесарный ремонт, экспресс, замена масла. Замена масласы 500 туугандар. Авторучта 600 канча? Ремонт автоэлектрики, автоэлектрик дагы өтө жакшы, Элдар мырза. Обслуживание таксопарка бар. Эконом комфорт 2%, 99 рубль сменасына дейт. Ремонт двигателя. Ремонт дагы жасатканбыз моторду. Ремонт глушителей, компьютерная диагностика. Иш кылса, в общем, ушундай туугандар. Так, туугандар. Шланга гордон. Высокий шланга деп коет экен. Ушул жарылыптыр. Саат 5 болду, эртең менен келген боюнча. Учур өтө көп. Бул деген сапаттуу кылган үчүн, жакшы кылган үчүн ушунча эл көп болуш керек. Алмаштырды. Жакка буруп текшерип жатат. Эке, кондиционериңиздин починеге келип болду. Жолуп чыгып жатат тууган досторум. Азыр кондиционерден чыгып жатат дейт звукту. Починекте. Откус починник. 1,5 миң сом. Билинбейт делеген. Кичине оорулашпаптыр. Так, туугандар, алмаштырып чыктык. Машинасы өзүнчө эле жакшы тартып калды. Рулевойду алмаштырган. Ушундай го, бир жери жуусаң, машинаны жуусаң да, бир жерин оңдосоң да, өзүнчө эле башка жактары да. Эми 2016-жылгы машина акырындан уже чыгып атат. Мындан ары ал жери бул жери болуп алмаша берет. Пробег 239.788 болду. Кечээ күнү майда алмаштырганбыз. 240 алмаштырышым керек болчу. Пока что жакшы. Ушундай туугандар, биздин канал менен бирге болуңуздар, катталып, рекламалар боло турмай болсо кайрылыңыздар. Чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар дегендей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.